Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларыны мектепте бардыгыбыз эле окуганбыз да. Ошо эл катары мен деле окуп жүрдүм, Ак кемени деле окудум. Анан студент болуп Түркияда жүргөн учурда бир түрк киши менен маектешип отуруп калдык да. Ал киши Кыргызстанга да аябай көп келип жүргөн. Анан өзү айтат, мен Чыңгыз Айтматовдун жакын досторунан болчумун дейт. Ал киши жана Европада элчи болуп жүргөндө аябай көп жолу маектештик дейт. Анан чыгармаларыны көп талкууладык дейт. Анан ошондо Ак кеме жөнүндө сөз болуп кетти да. Ак кемени окугансыңарбы деп. Мен ага чейин балким максимум окусам бир 3-5 жолу эле окудум да. Анан окудук. Айтып бергилечи, бир сыйра айтып бердик. Анан ал киши айтып калды, эми жана Чыңгыз Айтматов менен маектешип бир белгилүү бир деңгээлде ушуну талкуулап, анан өзүм ой жүгүртүп, Кыргызстандын жашоосуну, тарыхыны жакшы бир сыйра анализдеп көрүп туруп, анан түшүнгөнүмдү мен силерге айтып берейин. Аны силер өзүңөр түшүнүп туруп, менен да жакшыраак түшүнөсүңөр дейт да. Анан ошону Кыргызстандагы бир кыргыздын көзү менен кайра Ак кемени окуп көргүлө деп сунуш кылды. Анан ошолтунда ал киши чыгармада билесиздер, биз кече Тынчтык агай жакшы бир нерсе айтты да, биз Чыңгыз Айтматовду көбүнчө кинолору менен таанып калдык да, чыгармалары да. Чыгармасын окуганга караганда киносу менен көбүрөөк тааныйбыз. Ак кемедеги баланы көпчүлүк Нургазы деп билет. Ал атты кинодо коюп койгон да. А чыгармада бала. Анан ошол чыгармадагы негизги мындай карасак 3 каарман бар да. Балким адабиятчылар адабий көз караш менен караганда бир канча жери туура эмес болушу мүмкүн сиздердин жана талаптарыңыздарга. Бирок негизги 3 каарман бар. Чал, момун чал. Анан ортодо Ороскул, анан бала. Бул үчөө менен эмнени айтып атат? Момун чал, момун адам. Бул качанга чейинки, Союзга чейинки ата бабаларыбыз адептүү, ыймандуу, адамды сыйлаганды билген, аялды сыйлаганды билген, балага тарбия бергенди билген, адамча жашаганды билген момун бир адамдын образы. Ошон үчүн аты момун чал. Булар эмне болуп атат? Каарып атат. Уже көп нерсеге күчү жетпей калды. Алы жетпей калды. Аны ким басмырлап атат? Ороскул. Орускул. Ал кандай адам? Ичет. Ортомун. Зөөкүр. Зөөкүрдүк эмнеден улам? Ичкендиктен улам. Эртеңкиге бир максаты жок. Күнүмдүк жашоо менен. Токойдон карагай сатса, аз маз акча тапса, барып жесе, ичсе, андан ары ойносо, ага үй бүлөнүн деле кереги жок. Негизи аялынын бала төрөбөй жаткандыгынын дагы бир чоң мааниси бар. Анын урпагы жок. Себеби келечеги жок анын. Ал келечекти ойлонгон жок. Ал ошол күнүмдүктү ойлонуп атат. Ошол эле образды Союз учуруна салып көрсөңүздөр, мен өзүмдүн ата энем деле көп мактанып калат да. Союз учурунда эртең эмне болом деген нерсени ойлобойт элек дейт. Бүт баарыны өкмөт кылып берет эле дейт. Жериңи берет, керек болсо үй салганга шарт түзүп берет, ишиң жок болсо иш таап берет, мажбурлап болсо да таап берет. Көчөдө ачка калбайсың. Эртең эмне болом деп ойлонбойсуң. Даже балаңды ким окутат, эртең сен кайсыл жумушка иштейсиң, бүт баарын өкмөт чечип койгон. Ал жерде логика, ойлонуу деген нерсе жок. Чыгармадагы Ороскул, реалдуу жашоодогу Орускул эртеңи жок бир муун. Келечекти ойлонмогон бир муун. Бирок ал жерде бир нерсе бар, балким эң көп кордукту көргөн бала. Чыгармада аты жок. Биздин эртеңки муун, Союздан кийин жана Ороскулдан кийин келчү муун кандай муун болот? Анын аты жок. Себеби кандай муун болушу пока белгисиз. Бирок ал муунду 2 муун талашып атат. Момун чал и Ороскул.
Ороскул өзүнүн дооруна жараша баланы уруп, кагып, согуп, жана күнүмдүк жашоону жеңилирээк жашаганга балким колдонгусу келет. Момунчал аны окуткусу келип атат. Анан ага бир үмүт берип атат. Атаң бар. Ак кеме. Ак кемеде атаң жүрөт. Ак кеме эмне? Чоң бир көлдө, эми Кыргыз үчүн ысык көл эң чоң суу да. Чоң бир суунун ичинде калкып жүргөн аппак туп-тунук бир нерсе. Ошонун ичинде атаң бар. Ал ким? Биологиялык атаң эмес. Эртеңки Кыргызстандын келечеги ошол жерде турат. Келечек муунду биз ошол ак кемеге карап, арулукка, тазалыкка, үмүткө, шыктанууга, инсандык баалуулуктарды көтөрүп, ошол бир актыктын жолунда тарбиялай алсак, билим бере алсак, анда биздин келечегибиз ошол көк-мөк бир деңиздин үстүндө калкып жүргөн эркин, деңизде калкып жүргөн кеменин эң чоң өзгөчөлүгү ошол экен да, эркин бир өлкө болобуз. Ак кемедей аппак таза бир өлкө болобуз. Анын ичинде жашаган сенин атаң, же болбосо эртеңки муунга ошол коомду түзө тургандар, эгер түзө алсак, билим бере алсак, тарбия бере алсак, багыт бере алсак, ошондо жана эркин, кенен жүргөн, таза, ак болгон бир коомдун ичинде жашаган адамдар болот. Бирок ал жок. Пока ошол учурда жок, чыгарма жазылып аткан учурда жок. Анан чыгарманын аягында баланын жанасы бүдөмүк менен бүтөт. Бул дагы чоң бир мисал дейт да, бала ал жерде өлүп калдыбы, жашап кеттиби, же бирөө куткардыбы, куткарбадыбы, аны келечекте Момунчал менен Ороскулдун ортосундагы согуштун натыйжасы, талаштын натыйжасы, ким жеңип кетсе, ошолордун үстөмдүгү орнош керек. Ошо баланын келечегини бул экөөбү чечет. Анан ал жерде дагы бир үчүнчү мындай аркада дагы башка бир чоң маселе бар. Аялдардын сабатсыздыгы. Кайнене. Келинди ушунчалык коордоп аткан учурда дагы жана кайра ошол аялды күнөөлөйт да. Ал жерде эненин энелик мээримдиги, аялдын аялдыгы отурмайынча коомдо зомбулук жоголбойт деген бир чоң мисал. Себеби баягы аялга бир зөөкүр келип алып кордук көрсөткөндө, анын эң чоң колдоочусу ким? Кайра эле аял да. Чыгарманы окуп көрсөңүздөр, мындай окуганда ушул көз караш менен карап көрсөңүздөр, Ороскул келип алып аялын сабап атканда, ал жерде ачык жазылбаган менен анын эң чоң колдоочусу кайра эле эне. Мындайча айтканда, бул бүгүнкү жана аялдарга болгон кордук, зордук, зомбулуктун деле менин оюмдагы чоң себептери, эгер аялдарга кордук көрсөткөндү токтотсо, эркектер кордук көрсөтпөй калат. Чыгармадан да мен ошону түшүнүп атам. Кайнене келинине ошол жерде боор тартып койсо, зордук, зомбулук жоголбосо дагы азаймак. Чыгармада. Коомдо деле ошол эле нерсе бар да. Бул союзда да бар, бүгүн деле уланып атат. Анан ал чыгармада эми ошонун баарыны бизге мындай балким жакшы бир аңгеме сыңары кылып туруп сунуп берип койгон. Эми ал жана союздун учурундагы кысым, ал буларды эске алган учурда Момунчалдын образыны чечмелеп берген эмес. Көп деле чечмелеп берген эмес да. Бул эмнеге Момунчал, атыны ким койду, эмнеге койду деген кыргыздар гана түшүнсө боло турган, орустар же болбосо башка жана мусулман эмес, Орто Азиялык эмес болгон бир коом көп деле түшүнө албай турган бир канча мындайча айтканда паролдорду, коддорду жазып кеткен да. Момунчал. Бир оруска барып момун десең, аты момун экен, бүттү да. Бирок момун адам дегенде биз жакшы түшүнөбүз. Ороскул
Мына караганда жөн эле бир ат да. Орозкул. Аз-маз өзгөртүп койсок, Орускул. Ошол жердеги кыргызга ичкенди ким үйрөттү? Илгери шарап бар эле, ал бул бар эле, бирок кыргыз эмес, жалпы эле Орто Азиялыктар андай бир алкаш эл эмес элек да. Бирок орус келгенден кийин арак ичкен ийгиликтүү адамдын образына айланып калды. Жакшы иче алат деген. Ошол жерде Орозкулду ушунчалык сонун чагылдырып берген. Эртеңки муундун келечегин талкалап аткандыгындагы бизге кыйкырып айтып атат да балким. Эй кыргыздар, көзүңөрдү ачкыла. Эртеңки муун керекпи силерге? Бала бакаңар, бала чакаңар керекпи? Алардын келечеги керекпи? Кыргызстандын жашоосу керекпи? Эртең бир эркин болуп, өзүбүзгө өзүбүз ээ болуп, өзүбүз менен өзүбүз ынтымакташып, биргиликтүү бир жумушту жасай алабызбы? Келгиле ушуну кылалы. Бул нерсени чогуу чаран кылалы. Буну бир эле момунчал жасап кое албайт. Буну жасаш үчүн сөзсүз түрдө орто муундун чоң бир күчү керек. Орто муун буга тоскоол болбой, наоборот колдоо кылгыла. Аялдар артта жашырынып отура бербегиле. Чыккыла, бала тарбиясы, коомдогу терс көрүнүштөрдүн баарыны жойгонго силердин түздөн түз салымыңар бар. Же болбосо ошол эле көйгөйдү өнүктүргөнгө, проблеманы чоңойтконго да түздөн түз силердин салымыңар бар. Эртеңки Кыргызстандын келечегин ойлоно турган болсок, жана белгисиз турган баланы, билимге кызыгып аткан бала, келечекке умтулуп аткан бала, бир канча балким сааттык жолду ат менен барып окуп келип аткан бала, узак бир жерге барып келип, билим алам деп туруп, ушунчалык кызыгып, жана эмнеси болсо артка таштап бир сумка үчүн, бир кичинекей сумка үчүн жан дүйнөсүнү берип аткан бала, ошого кам көрбөгөн бир коом. Ушундай бир абалга түшүп калбайлы деп бир Чыңгыз Айтматовдун бир чакырыгы, бир айкырыгы бар экен да ал жерде. Бирок ошол эле абал божомолду бүгүн деле бар. Ошол муун бүгүн деле бар. Бардыгыбыз акартуучубуз да. Мектепке келген 1-класс, анан 11-классты салыштырып көрсөк, 1-класска келгенде окуганга көп кызыкпаган, тополоң кылган окуучунун саны аябай аз. 11-класска жеткенде бул тескерисиге айланып калып атат. Биз ошол баланын арулугуну 11 жылда талкалап туруп чыгарып коюп атабыз. Бул бир эле мугалим эмес. Мугалим, биринчи ата-эне, андан кийин коом, мугалим. Чогуу 11 жылда окуучуну белгилүү бир деңгээлде биз өстүрүп, өнүктүрүшүбүз керек, жалпы коом катары. Буну бир мугалим эч качан өзү жасай албайт. Биринчи ата-эне, коом, мугалим. Бирок биз окуучуга, ошол балага көңүл бурбаган сыңар эле, окуучу бүгүнкү балдарыбызга да көңүл бурбай жаткандыгыбыздын натыйжасы балдарды чоңойгон сайын бузуп атабыз да. Балким ошол Чыңгыз Айтматов ак кемесинде айткан көйгөйүнү бүгүн деле, бүгүнкү күнгө деле салып көрүшүбүз керек да, мугалим катары. Жалпы айта турганым ушул эле.